Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек Эл Аралык университетинин инженери технологиялык факультетинин окутуучусу Расул Камаридинов. Бүгүнкү темабыз ZipGrade программасы. Анда эмесе видео сабагыбызды баштадык. Саламатсыздар. Тез түзүүчү программаларга кирбейт. Бул тесттерди, даяр болгон тесттерди текшерүүчү программага кирет. Себеби биз бул программада кагаздагы тестти студенттерге беребиз дагы. Ал эми бул жерде көрүп тургандай ZipGrade'дин жасалган листине кошуп беребиз. Ал эми калганын сабактын жүрүшүндө көрсөтүп берем. ZipGrade'дин эң жакшы жактарын айта кетсек, бул жерде көптөгөн барактарды студенттер белгилегенден кийин биз ар бирини бирден текшерип чыгууга туура келет. Ал эми бул ZipGrade программасында жөн гана телефонго орнотуп приложенияны телефон аркылуу текшерип алууга болот. Анда эмесе биринчи сабагыбыздан эң башынан баштайлы. ZipGrade'ге киргенибизден кийин бул жерге аккаунтубузду жазып, андан кийин киребиз. Киргенибизден соң класс дегенге киргенибизден кийин бул жерде добавить класс деп чыгат. Добавить класска киребиз дагы. Бул жерге мисалы бизде экинчи курс дейли. Экинчи курска киргенибизден соң бул жерге биз ученики деген турат. Ученикиге кирип, бул жерден биз добавить новый ученик, мисалы Асан, бул жерде атын жазып койсок болот. Асан, Мүсөн, мисалы экинчи курс, 5 класс мектептерге дагы түзсөк болот. Асан, Асамович. Мына ушундай кылып түзүп алсак болот. Андан кийин биз лист ответовка келебиз дагы. Бул жерде мына караңыздар. Көрсөтүп берген 20 формада, 50 формада, 100 формада. Если бизге 50 формада мындай өтө шашылыш болгон болсо, көчүрүп алсак болот бул жерден. PNG форматында дагы көчүрүп алсак болот, бирок биз мастер настроивых листов ответов дегенге киребиз дагы. Бул жака киргенибизден кийин бул жерде новый листов деп турат. Новый листке киребиз дагы. Мына жерге тесттин атын жазабыз. Мисалы Кыргызстан тарыхы дейли. Кийинкиге өтөбүз. Мына бул жерде өзгөртүп алабыз бардыгын, аты, жөнү. Контрольный тез. Мисалы экинчи курс дейли. Бул жактан дагы жазсак болот. Мисалы добавить кылып туруп, бул жерге деп койсок болот. Следующий кылабыз. Листтин атына Кыргызстан тарыхы боюнча болду. Андан кийин бул жерге EPS деп биз кыргызча коебуз. Бул жерге ключ жазып койсок болот. Андан кийин следующий кнопкасын дагы бир жолу кийинки бетке өтөбүз. Бул жактан добавить вопрос, несколько вариант ответов дегенге киребиз. Бул жерден количество вопрос. Бизде канча суроо болот? Мисалы бул жерде 50 суроо. 50 суроо. Жана кыргызчага өткөрөбүз. Добавить вопрос кнопкасын басабыз. Биздин листибиз даяр болду. Аты, жөнү, тез, канчанчы курс, ключ, ABCD. Эгер мына ID ключ студенттикке керек эмес болгон болсо, анда биз артка жылабыз дагы. Бул жактан бул ключту алып койсок болот. Кайра өтөбүз алдыга. Тест алуучу листибиз даяр болду. Публиковать кнопкасын басабыз. Биз сактаганыбыздан кийин бул жакта Кыргызстан тарыхы деп чыкты.
PDF боюнча биз сактап алабыз. Белгилей турчу барагыбыз даяр болду. Эми телефонубуздун ZipGrade программасыны эми Play Market'ten биз телефонубузга көчүрүп алуубуз керек. Ал үчүн киргенибизден соң Play Market'ке киребиз дагы. Бул жактан көчүрүп алабыз. Көчүрүп алганыбыздан кийин мен да азыр программага кирип алганыма байланыштуу электронный почтаңыздар аркылуу Gmail боюнча кирсеңиздер болот бул жака. Мен дагы Gmail менен катталып алганмын азыр. Бул ZipGrade программасына киргенибизден соң бул Main менюн басып коебуз. Main меню менен киребиз. Андан кийин бул жерде Voice деп турат. Студент дегенге студенттердин атын жазып алсак болот. Класс дегенге класстардын аттарын, Text дегенге группабыздагы студенттердин тизмесин жазып алсак. Эми Quiz дегенге киребиз. Quiz дегенге киргенибизден соң бул жерден New Quiz деп кирип туруп биз өзүбүзгө мисалы кайсы предмет боюнча тест ала турган болсок, ошол предметти жазабыз. Select sheet дегенге канча тест алабыз, ошо тесттерди белгилеп алабыз. Кийинки New Class деген жер турат. Ага болсо класстарды, группалар жазсак болот. Биринчи курс, экинчи курс. New Tag дегенге бул жерде группалар боюнча, мисалы подгруппалар болот, ошолор боюнча бөлүштүрүп жазып алсак болот. Андан кийин OK'ти басып. Мына жерден биз экинчи бөлүгүнө өттүк. Бул жерден Edit Key деген кнопканы басабыз. Андан кийин бул жерге кирип ар бир суроонун туура жоопторуну белгилеп чыгабыз. Мисалы 1-дин B'сы, 2-дин D'сы, 3-дин A'сы, 4-дин S'ы, 5-дин E'си, 6-нын B'сы деп белгилеп алайын. Белгилегенибизден кийин ушинтип туура варианттарын киргизип коебуз. Андан кийин мына белгиленген туура жооптордун татаалдыгына карата упайларды берсек болот. Мисалы биринчи суроо татаалыраак болсо, биз ага 3 балл берсек болот. Андан кийин үчүнчү сурообуз эң татаал суроо болсо, ага 5 балл беребиз. Ар бир суроолорго упайларды берип алсак болот. Эми Scan Papers дегенге киребиз. Ушинтип Scan Papers'ке кирип, мына биз өзүбүз даяр кылып алган тестибиз. Ал эми бул тесттин суроолоруну биз студенттерге же окуучуларга берип атканыбызда, бул программадан жасап алган белгилей турчу баракчаны беришибиз керек болот. Биз программадан даяр кылып алган жооп баракчасыны монтип телефондон сканер кылабыз. Бул сканер кылып атканда мына 4 көк чекит туура келиш керек баракчага. Ошондо биздин жоопторду сканер кылганыбыздан соң биз жана белгиленген жоопторубузду белгилеген болчубуз, аларга упай берген болчубуз. Эми ошолордун туура жооптору 12 упай болгон, анын 8-ини гана белгиленген. Бизде 66,7 балл алып атат. Дегенге кире турган болсок, мына көк менен жазылган S жазуулар бул туура белгилери. Ал эми X менен болуп аткан кызыл X менен белгиленип аткандар булар туура эмес жооптору дейбиз. Ушинтип ар бир тестке катышуучунун тестин текшерип алгандан кийин Review Papers'ке кире турган болсок, Papers'ке киргенден кийин бул жерде анын фамилия атыны, алган упайыны тизме катарында бизге көрсөтүп бере алат. Баракта белгиленбеген тестти белгилеп ала турган болсок, мынакей караңыздар, 12 упай болгон болсо, бул жерде эч кандай жооп болгон жок деп чыгат дагы. Бизге бул жактан кайра Review Papers кнопкасы аркылуу кирип карай турган болсок, мына эч кандай
белгиленген эмес деп 0 болуп чыгат. Бул программаны колдонуп көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.